Кызыл Багыш айылынын тургундары арыктарды кол менен тазалап жатышат. Алар ашар жолу менен эртеден бери 200 метрден ашык арыкты тазалашкан. Былтыркы жылы суга суудан кыйналган дыйкандар быйыл бул демилгени өз колдоруна алышкан. Биз айылды эң акыркы Түркабат айылынан эң акыркы жерде суу ичебиз да. Ошого байланыштуу биз манаяктан суу өтө кыйынчылык болчу да. Сайдан бекер суу алып ичебиз да, эсептен пул акча төлөбөйбүз буга. Шуну менен суу жеткирип баардыгы дыйкандарга жактан манаяка жетип барат азыр. Шу менен энди кыйла бизге жеңилдик болду энди. Шу ашар жол менен келип көпчүлүк болуп айылдагылар баардыгы өз арык чапмай, кум тазаламай, шуларды кылып, эме кылып аракет кылып атабыз жаз жарышмай деп. Сузак районуна караштуу Атабек Файыл өкмөтүнүн Мундуз, Кызыл Багыш сыяктуу акыркы айылдарында суга суу тартыштыгы жаралып келет. Анын кесепетинен дыйкандар жана үрөнчүлүк чарбалары жабыркап келишкен. Айыл өкмөттүн айтымында арык каналдарды тазалоого жергиликтүү бюджеттен каражат бөлүнбөйт. Мындан улам тургундар тазалап жаткан техникага күйүүчү май куюу үчүн каражат топтошот. Ички арыктарды чаптырып атабыз. Чаптырса Кудай калса быйыл 150 гектар тегерегинде суу ичет. Суу Чаңгеттен алабыз. Мурда Кампарат каналдан алат элек. Эң акыркы точка болгонго байланыштуу бул жер акырында келип суу жетишпейт эле да. Быйылкы жылда былтыр август айында чыгардык. Август айында жакшы эле чыгып берген суу. Кудай буйрса быйыл суудан кыйналбайбыз деген оюбуз бар азыр. Атабек Файыл өкмөтүндө 156 километр ички чарбалык арыктар бар. Бүгүнкү күндө анын 27 километри экскаватордун жардамы менен, ал эми 57 километри кол менен тазаланган. Учурда жеринде бир техника иштеп жатат. Жана калган арыктарды 3-4 күндө тазалап бүтөөрүнө ишендиришет. Бизде суу пайдалануучу бар. Ошонун арыктары да бар. Ошол арыктарды да кошуп тазалап атабыз азыркы күндө. Аны да кошуп айта турган болсок, биз Спанын арыгынан жок дегенде бир 17 километрини биз өз колубуз менен экскаватор менен тазалап бүттүк. Жардам берип атабыз. Спан техникасы жоктугунан биз өзүбүз алында тазалап атабыз. Азыркы күндө бир где-то 50 километрдей жерибиз калды, арыктарыбыз калды. Ал арыктарды дагы мына 3 күн 4 күн ичинде жакшы тазалап бүтөбүз. Ал эми Жалал Абад облусу боюнча 704 километр чарбалар аралык канал бар. 1 апрелге карата пландагы 44 километр каналдын 24 километри оңдолгон. Ал эми каналдарды механикалык тазалоо иштери 80% аткарылган. Быйылкы жылы областыбыздагы суу чарба башкармалыктарына, ошондой эле башка суу чарба башкармалыгына жалпы 145 миллион сом акча каралган. 1 апрелге карата 84 миллион сом акча каражаты каржыланып иштер жүрүп атат. Айтайын дегеним, быйылкы жылда ирригация тармагына жылдагыга салыштырмалуу көбүрөөк акча бөлүнүп, алгылыктуу жумуштар аткарылып атат. Буюрса, быйылкы жылы областыбыздагы дыйкан фермерлерге дегеле айыл чарбасына болгон суу тартыштыгы болбойт. Министрлер кабинети 2022 жылы өлкөдөгү ирригация тармагын жакшыртууга 1 миллиард сом бөлгөн. Акылбек Жапаров ирригация боюнча кеңеште 8 мартка чейин өлкөдөгү бүт арык каналдарды тазалоону тапшырган болчу. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.